бизнесмен адам бекер иштейт. Айлыкка иштеген адам убактысын сатат. Значит, сиз эмне айлыкка иштеп убакыт сатасыз? Эми жумушчу айтам. Ошол кайсы бизнес кылсаңыз ошол бизнеске киресиз, ал жерде жумушчу болуп иштесеңиз макул иштеңиз. Бирок сиздин задачаңыз айлык эмес. Айлык келе берсин макул. Бирок ошону изучать этиш. Көбүрөөк калып иштеңиз, көбүрөөк жардам бериңиз, анткени ал жерде үйрөнүп атасыз. Бухгалтерия кандай экен, же товар каяктан алып атат. Ошону изучать этесиз да, бизнести полностью изучать эткенден кийин чыгасыз дагы биринчи бирөө менен партнер болуп, ошо менен иштейсиз, же өзүңүз күчүңүз жетсе, уже түшүнсөңүз, өзүңүз иштейсиз. Ошентип бизнеске баштайсыз. Азыр үйдө отурам да, жолдошум мага ушунча акча берди, ушу менен бизнес кылайын. Кимдер чыгып атат экен, тигилер келиптир, мындай мынча койсоң ушунча берет экен, андайларга кирмеңиз. Аны сиз дагы билбейсиз, канча койсоң канча берет билбейсиз. Көп ошо адамдар ошо менен да жоготот. Ошого бизнес кылам дегенде, бирөө сурап атат, инвестиция кылган, сиз вообще инвестицияны түшүнбөйсүз. Сиз даже бизнес түшүнбөйсүз. Аны эмнеге ага инвестиция кылат? Ошого айлыкка кириңиз, изучать этиңиз, сиздин задачаңыз ошо бизнес, ошо компанияда бизнес изучать этип, үйрөнгөндөн кийин чыгып кетесиз. Өзүңүз бизнес кыласыз.